Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку Кеңештин депутаттары Лейлек районунун аймактык ооруканасына барып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан жабыркагандардан кабар алышты. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын атайын даярдыктагы Бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Моминов курман болду. Андан тышкары 13 адам ар түрдүү даражадагы жаракаттарды алышкан. Алардын ичинен 10 жаран бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик транспорттук учагы менен дарыланууга Бишкекке жеткирилди. Абылгазиев жабыркагандарга мамлекет тарабынан бардык зарыл жардам жана колдоо көрсөтүлөрүнө убада берди. Өкмөт башчы ошондой эле жапа чеккендердин жакындары жана туугандары менен сүйлөшүп, чек ара маселесин чечүү жана кырдаалды басаңдатуу боюнча өкмөт тарабынан көрүлгөн чаралар тууралуу айтып берди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө Жогорку Кеңеш жана өкмөт материалдык жардам берет. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун тастыктаганын жазды. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын чек араларында тынчтыктын жана туруктуулуктун жакынкы арада орношуна үмүт артат. Бул тууралуу Facebook социалдык тармагында анын уулу Кадырбек Атамбаев жазган. Ал апасы экөө Алмазбек Шаршеновичтин туулган күнүндө аны менен жолугушууга мүмкүндүк алганын билдирген. Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн окуялар аны катуу тынчсыздандырды деп белгилейт Кадырбек. Ал Кыргызстандын чек араларында тынчтыктын жана туруктуулуктун жакынкы арада орношуна үмүт артат. Экс-президенттин айтымында Кыргызстандын бийлиги азыр болгон күчүн анын тарапташтары менен күрөшүүгө эмес, мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу курч маселелерге жумшоого тийиш. Кадырбек Атамбаев атасынын маанайын түшүрбөөгө аракет кылып жатканын жана абалы да жакшы экенин белгиледи. Ага акыркы жаңылыктарды айтып берип, жакынкы арада мен ага бере турган адабияттар жөнүндө сүйлөштүк деп жазган ал. Алмазбек Шаршенович бардык тарапташтарына жана өзөңгүлөштөрүнө жалындуу салам айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев чек ара кызматынын аскер кызматкери Равшан Моминовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт башчы курман болгон Равшан Моминовдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Биз оор жоготууга учурадык. Мекени үчүн, улуттук кызыкчылыктарды коргоо үчүн өмүрүн берген өлкөбүздүн чыныгы мекенчил уулунан ажырадык. Баарыбыздын кабыргабыз кайышып, бүтүндөй өлкө кайгырып турат, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Ал маркумдун үй бүлөсүнө колдоо сөздөрүн айтып, мамлекет аларга көңүл буруп, кам көрөрүн убада кылды. Маркум Равшан Моминовдун үй бүлөсүнө Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн атынан материалдык жардам көрсөтүлдү. Чек арачыны акыркы сапарга узатууга өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана маркумдун кесиптештери катышты. Равшан Моминов Лейлек районунун Исфана шаарында Бөрү атайын багыттагы отрядынын аскердик милдетин өтөп жаткан. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Атахан Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасында адам өмүрүн алган акыркы окуялар боюнча видео кайрылуу таратты. Мадумаров бийликти сындап чек ара чырынын алдын алууга мүмкүнчүлүк болгонун жана аны күч өтпөө үчүн азырда мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Ал үчүн бийлик колунан иш келген адамдарды кызматка коюш керек экенин кошумчалап, ушул жылдын июль айында Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусун эске салды. Биз бардык маселени чечтик, жеринде кол койдук деп калпагыбызды көккө ыргытып, аш тойлорду өткөрүп, кылымдар бою чечилбеген маселени эки мамлекеттин жетекчиси чечип койду деп сайрандагандар бүгүн кайда? Ал маселелер чечилбей келген жана чечилиши да кыйын. Колуңардан келбесе, колунан келе турган, маселени чечиле ала турган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргой ала турган, көкүрөгүн тосо турган азаматтарга орун бошоткула. Колуңардан келбесе, уялбай эле айткыла. Облустук, райондук деңгээлде болосуңарбы, колумдан келбей калды. Келечекте каргыштан коркуп жатам, мени бошоткойгула деп айт. Тырмышып отурбагыла. Бул республикалык деңгээлдеги жетекчилерге да тиешеси бар. Мадумаров 2008-жылы 26 ноябрда жана 2009 жылы 3 мартта Кыргыз-Тажик коопсуздук кеңеши катчылары кол койгон протокол боюнча эч нерсе айткан эмес. Аталган протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, жакы өрккө чейин 275 метр жерди ижарага алуу
боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салганын айткан эле. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлик районундагы Максат айылына жакын жерде атышуу болду. Андан 41 жаштагы бир кыргыз чегарачысы курман болуп, дагы 12 адам жаракат алган. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы жарадарлардын жетүү аскер адамдары, ал эми 6 адам Лейликтеги Максат айылынын тургундары экенин билдирди. Жараат алган 10 жаран бүгүн Бишкекке жеткирилди. Чырга байланыштуу эки тарап бирин-бири айыптап жатат. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова Спутник агенттигине маек куруп жатып, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Лунара Мамытованын буга чейин айткандарына түшүндүрмө берди. Мамытова 11 сентябрда Twitter баракчасына баш алыш классынын мугалими күнүнө 6000 сом табат деп жаза коюп, коомчулуктун сынына калган болчу. Вице-премьер Өмүрбекова быйыл 1 октябрдан тарта мугалимдердин айлыктары 30%га чейин жогорулай турганын белгиледи. Анын айтымында учурда Бишкектеги мектептерде иштеген мугалимдердин айлыгы 8000 сомдон башталат. Мектеп жетекчилиги сабактардан кийин кошумча окутууну киргизе алат. Бирок ал система менен иштеген мугалимдер күнүнө 6000 сом таба албайт. Жеке репетиторлор саатына 200 сомдон алат. Мектептердеги баалар мындан да аз. Калп айтпасам, бир сабак 44 сомго бааланган. Балким мугалим сөз болуп жаткан сумманы айына алат чыгар. Же сөз жеке мектептер тууралуу болгондур. Ата-энелер анын баласы менен дагы 20 окуучу окуй турганын билип туруп, бир саат үчүн 300 сомдон төлөбөсө керек. Менин оюмча кошумча сабактар үчүн айына чыккан акча тууралуу сөз болгон болуш керек, деди вице-премьер. Өмүрбекова Мамытова менен сүйлөшпөгөнүн, бирок аны менен байланышуу окуянын чоо жайын тактай турганына ишендирди. Мурдагы депутат Камчыбек Ташиев чеградагы абал тууралуу кайрадан оюн жазды. Ал кыргыз элине кайрылып, учурда чет жакта жүргөнүн өзүнүн билдирүүсүндө белгилеген. Кечеги Баткен жергесинде болгон чегара жаңжалы кыргыз өлкөсүнүн ар бир жаранынын тынчтыгын бузду. Мен болсо алыс чет жакта болуп калдым, жүрөгүмдү тилип кетти. Баарыбызга сабырдуулук керек. Биз мамлекети, президенти жана бийлик ээлери бар элбиз. Мамлекетти, элди, жерди сактоо, коргоо ошолордун түздөн түз милдети. Мажбурбуз, а эгерде көйгөйдү чече алышпаса, анда башка сөз, иш болот. Бирок чыккынчыларды, саткындарды, коркокторду жана саясий сойкуларды ал жака жибербегиле. Мен өзүм жеке элимдин тынчтыгы, бүтүндүгү жана коопсуздугу үчүн ар дайым кандай кырдаал болсо да баарына даярмын. Чеграбызды коргоп каза болгон жоокерибиздин арты кайрылуу болсун, апасына, жакындарына көңүл айтам, деген ал билдирүүсүндө. Бүгүн 17 сентябрда Жогорку Кеңештин 4 депутаты жана өкмөт башчы Баткенге барган. Эске салсак, ушул жылдын 13-мартында кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалдан улам 5-6 адамга таш тийип жаракат алышкан. 14-мартта Ташиев: мен Баткенге жөнөп жатам. Бийликтегилер мурдагыларга окшоп эле эч нерсе чече алышпайт деп Баткенге жөнөп кеткен болчу. Садыр Жапаровдун уулу Дастан менен бирге кырсыкка кабылган кыз ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маркум Дастандын артында учкаш бара жаткан 21 жаштагы КД ооруканадан үйүнө 5 сентябрда чыгып кеткен. Учурда абалы канааттандырарлык. Эске салсак, мотоциклде бара жатып кырсыкка кабылган 27 жаштагы Дастан Садыр уулу 26 августта эртең менен ооруканада көз жумган. Бүгүн 17 сентябрда 1 май райондук акимиятынын имаратында кыргыз-тажик чегарасы боюнча жыйын өттү. Жыйынга болжол менен 60-70 Баткен, Талас, Ош жана башка облустардын жарандары маселе тууралуу суроону кабыргасынан коюп катышты. Аталган жыйынга өкмөттүн аппаратынын инспектор бөлүмүнүн орун басары Жетиген Бакиров, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чегара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн орун басары Чыңгыз Мамат уулу, 1 май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов, өкмөт аппаратынын укук коргоо бөлүмүнүн өкүлү Адилет Жанузаков катышты. Бирок чогулган эл өкмөт өкүлдөрүнүн айткан жоопторуна канааттанган жок. Жыйында өкмөт өкүлдөрү менен жарандардын ортосунда пикир келишпестик дагы орун алды. Бул боюнча Лейлик районунун Тынчтык айылынын тургуну Жусуп Бердибаев төмөнкүлөргө токтолду. Кыргыз-тажик чегарасындагы абалды оперативдүү чечүү үчүн топтолгонбуз. Бирок өкмөт өкүлдөрүнөн эч ким даяр эмес келгенине байланыштуу эч бир сурообузга жооп бере алышкан жок. Мен айылдаштардын аманат сөзүн жеткирейин деп өкмөт өкүлдөрүнө суроо бердим эле. Айылдаштарым 28 жылдан бери Баткен облусунун эли өкмөттөн эч нерсе талап кылбайт. Чегараны чечип беришсин, четке кагышпасын, четте калдык дешкен. Бүгүн жыйынтык болбогондон кийин өкмөт башчы менен жолугууга тизме түзүлүп жатат, деди Бердиев. Ал эми 1 май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков аталган жыйын боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Чегара маселесине күйгөн адамдардын бардыгы өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда чоң конструктивдүү сүйлөшүү болду. Баткен облусунда тез аранын ичинде трансформациядан өтө элек жерлер трансформацияланып, жергиликтүү элге берилип, ошол жерге жайгаштырылышы боюнча Канттагы авиабазаны
Баткенге көчүрүү маселеси, делимитация, демаркация комиссиясынын ачык иштөө маселеси, мамлекеттик комиссия түзүү, анын курамына Мамат Айбалаевди, журналисттерди, активисттерди киргизүү тууралуу сунуштар айтылды, деди Аскарбеков. Ал эми жыйын жарандардын купулуна толбой калганы тууралуу ал төмөнкүлөрдү айтты. Чынында жыйынга суроого так жооп бере турган адистер келген жок деп наразычылыктарын айткан жарандар болду. Мындан улам эртең 18 сентябрда жооптуу адамдар менен жолугушуу максатында ушул жыйынтын жыйынтыгында 10 адамдын тизмеси түзүлүп, жолугууга камдан жатышат, деди ал. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 17 сентябрда баласы Кадыр Атамбаев жана жубайы Раиса Атамбаева менен жолукту. Бул тууралуу уулу Кадыр Атамбаев Facebook баракчасына жазды. Ал апасы экөө атасын туулган күнү менен куттуктаганын билдирди. Атамды туулган күнү менен куттуктадык. Саламаттыгы жакшы, баскан турганы тың экен. Акыркы жаңылыктарды айтып берип, жакында ага кайсы адабий китептерди берип жиберүү керектигин сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович тарапташтары менен командасынын мүчөлөрүнө ысык салам айтты деп жазды ал. ИИМдин басма сөз кызматынан бул маалымат боюнча кийинчерээк түшүндүрмө бере тургандыктарын айтышты. КСДПнын саясий кеңеши Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата боло турчу атайын кечени чек арадагы кырдаалдан улам өткөрбөй кое турууну чечкен. Белгилей кетсек, Атамбаев 1956 жылы 17 сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Арашан айылында туулган. Бүгүн 17 сентябрда ал 63 жашка толду. Атамбаевдин багынышы 2019 жылы 7 августта Кой Таш айылында УКМКнын атайын аскерлери Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция өткөрүп максатына жеткен эмес. Мурдагы президент эртеси гана багынып берген. Атамбаев бир нече кылмыш боюнча айыпталууда, ал УКМКнын убактылуу кармоо жайына 26 октябрга чейин калтырылган. Каракол шаарынын жана Ак Суу районунун аймагында 10 сентябрь күнү катталган катуу шамалдан жабыркап ооруканага түшкөн Мирлан каза болду. Бул тууралуу райондун акими Акылбек Түкөбаев билдирди. Анын айтымында Мирлан кечээ 16 сентябрда саат 15 чамасында оорукананын жандандыруу бөлүмүндө эсине келбей каза болду. Ак Суу райондук администрациясы маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтуу менен бирге 5000 сомдук материалдык жардам көрсөттү. Мындан тышкары облустук администрация тарабынан дагы жардам көрсөтүлөт, дейди аким. Мирлан 1986 жылы Жети Үз районунун Жон Булак айылында туулган. 3 кыздын атасы. Кирпич заводу атасынын ордунда 3 айдан бери иштеп жаткан. Буга чейин Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын жана Ак Суу районунун аймагында 10 сентябрда саат 20:30 чамасында катуу шамал катталганы маалымдалган. Анын кесепетинен бир катар үйлөрдүн чатырлары учуп, Ак Суу району 10 миллион сомго чыгым тарткан. Ошондой эле кыш заводдо 2 адам жабыркап, бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Кароолчу болуп иштеген Мирландын башына операция жасалып, жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Дарыгерлер буга чейин Мирландын абалы оор экенин жана башынан катуу жаракат алып, 2 кабыргасы сынганын билдиришкен. Кесиптештери кырсык тууралуу айтып беришкен. Окуя болгон маалда Мирландын жанында 2 кесиптеши болгон. Ошол күнү мөндүр катуу жаап, электр энергиясы өчтү. Анан эшикке чыктык. Кирпич бышыруучу жайдын үстүндө турганбыз. Бир кезде катуу куюн көрүндү. 2 секундта бизге жетти. Мен балдарга качтык деп айттым. Өзүм ылдый чуркап түшүп, кирпич бышкан жерге кирүүгө жетиштим. Ошол маалда Мирлан менен Арген кирпич бышкан жайдын үстүндө цемент менен бекитилип жасалган кампага киришип, эшигин бекитип алыптыр. Үстүмөн айнек, чатырлар, жогорку чыңалуудагы зымдар учуп жатты. Бизге жакын жерде күнөскана бар. Анын айнектери майдаланып, биз тарапты көздөй учту. Куюн 15-20 секундта өтүп кетти. Чуркап чыгып Мирлан менен Аргенди издесем, Арген үн катып, Мирлан катуу жабыркаганын айтты. Алар кирип куюндан жашынган. Темир куту 3,5 метр бийиктиктен жерге кулап түшкөн экен. Чуркап барып Мирланга жардам берип чыгардык. Үйгө келинчегиме чалдым. Ал тез жардам чакырды. Бирок аны күтпөстөн унаа менен ооруканага алып жөнөдүк. Шок болуп, шашкан кабы Жамансариев көчөсүнө жеткенде Портер үлгүсүндөгү унаасын капталынан сүзүп алдым. Анда 3 киши бар экен. Алар тез жардам чакырды. Анан бизге келген тез жардам заводко келип, анан кайра бизге барыптыр. Аны менен катар дагы бир тез жардам келди. Мирланды ооруканага жеткирдик деп билдирген заводдун жетекчиси Жумабек Жантаев. Көп кырдуу талант Анжелика Кайратовна жеке баракчасы аркылуу ден соолугу жана жан дүйнөсүнүн абалы тууралуу өтө маанилүү пост жазды. Мен азыр туура жолдомун. Жакын адамдарым мени баалашат. Татыксыз адамдарды жашоомдон чыгарып салдым. Толук 5 жыл депрессияда жашаганымды эч ким билбейт. 1 жылдан бери баш оору пайда болду. Көп нерселерге үйрөнүп жатам. Өткөн нерселерди кайрып ала албайбыз. Өткөндү унутууга, сабак алууга аракеттенип келем. Болуп өткөндү эстей бергенден өч алуунун жолдорун издөөнүн кереги жок. Себеби терс энергия ден соолукка зыянын тийгизет. Кээде маалыматка ой токтотуу, эстеп калуу кыйын болуп жатат. Оюмдун баары стресстин булагында. Ошентсе да өзүмдүн үстүмдөн иштей берем. Мен эң мыкты эне, эң мыкты кызмын. Ааламдагы эң мыкты аял болууга сөз берем, дейт ырчы айым. Анжелика айымдын ар бир кадамы, оозунан чыккан ар бир сөзү калың журттун назарында экени талашсыз. Албетте өз кезегинде ырчыга ден соолук каалап кетмекчибиз.